Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, туугандар, амансыздарбы? Кудай буйрса, бүгүн 6 апрель, саат 12 болду. Детскийде иштеп көрсөтөйүнчү дедим. Детскийде иш кандай болот а? Кудай буйрса, бустерди алдым. Кирип болбосун деп пакетке салып койдум. Андан кийин детский алып, кудай буйрса, фотоконтроль өтүп, машинаны жууп, тазалап, ишке даярдап койдук. Баллондор карартып дегендей. Эми иштейли. Бүгүн кудай буйрса 6 саат иштейбиз. Детский менен 6 саатта канча иштейбиз, кудай буйрса көрөбүз. Экономдон кымбатыраак болуш керек детский. Заработок 0. Саат 12ден 21 өттү, плюс 9. Тариф только детский. Кетти ана линияга коебуз. Канча мүнөттө заказ берет, детский көрөбүз го. Пробка 5 балл. Детский да көрөлүчү. Экономго караганда жакшы болот дейт. Мүмкүн эконом жандырбай эле кечке детский менен жүрөбүз. Москва МКТдан ары чыгып кетсек, эконом жандырганга айла жок. Эконом жандырып Москва пайдалан басып келе беребиз. Кеттик ана, биз менен чогулуңуздар. 6 саат иштеп келели. 13 мүнөттө дейт го, 3 километр. 3,5 километр. Качан барам го мен? Анан туугандар, детскийди мен неме кылдым. Өзү экзамен тесттен өтүп, анан офиске барыш керек го. Офиске барбай эле жандырып берди. Анан номерге жазсаңыздар, ошо блокировка аккаунт Comfort Plus дагы без видео. Жана WhatsApp'тан чалат да. Эздеги мен өздөрү жандырып берет экен. Экономдо да и детскийде да. Детскийде ошентип жандырдым мен. Жазсаңыздар өздөрү жооп берет. Ошентип фотоконтроль өтүп, азыр бүттүм да. Узактан берип койду го. Каяка барат экен эле? Шолковский. Парковая. 7 мүнөттө дейт. Детский кресло. Нормальный 7 мүнөт. Болот 7 мүнөттө. Ошол детский ошентип жандырдым. Сиздерге керек болсо жандырсаңыздар болот. Кеттик анда. Мына болчу туугандар. Пожарный экен да. Кайсы бир жылы пожарный өзү өрттөнүп кеткен экен да. Ошентип айтты да. Кеттик анда. Өттүң эже. Пожалуйста. Прыгаем. Опа. Принц заказ таштадым. 418 рубль. Детское кресло. Спасибо за поездку. 418. Бирок нормально. Эконом менен болгондо 17 мүнөттө 418 эсептебейт да. Детский кресло менен кымбатыраак болот экен. Чеми эконом менен таш жүрө бергенден көрө детский менен иштеген выгодныйраак окшойт деп ойлоп койдум. Принц заказ таштаганда элечи. Кеттик анда, бу дейин келип калдык.
жылуу колуңдун табына жылынайынчы алдыңа жатыбың алап апо ал дейли ругайынчы ал дейли ругайынчы мамыктай жумшак койнуңдан меримге бөлөнөйүнчү апо мезгилди артка кайрычы мен кайра төрөлөйүнчү катамды оңдоп алышка апо кайра бир жаралайынчы эртеңин билбейм эмне болду ойлонбоюнчу. Geldim 29 минута. Ивантеевкага 990 рубль. 25 километр. Кийинки заказ алып койдум эле, мен болбоптур. Мына карагылачы. Детский кресло категория 2 дейт. Абрамцевская. ВДНХ жак беле? Эмне экен? 32 километр 38 минута. Детский кресло мен заказ алып койдум. 990 рубльга жарым саатка өтө жакшы го дейм, Нормально чота детский жагып атат макачы. Сразу берип койду аздан таштайын деп атканда. Анна клиент неме дейт? Келгенде айтат тириге. Бая айтпайсыңбы? Айдап атканда. Эми Ярославск шоссе 110 го скорость. 120-120дан өтүп айдап койдум эле. Келгенден кийин только аккуратно ездите дейт. Бая айтпайсыңбы дедим ичимен. Майыл деп койдум. Адамдар шу деле кетип атса мен да айдадым да 110 болуп. Анан мына бир бустер койдум. Кудай жалгап экинчи кишинерге келип детский кресло отургуз койдум. Эки детский кресло менен кеттик Ивантеевкадан Москвага заказ алдык, кудай жалгап. Иштей берели, саат 1:30 болду. 1 саатта ошондо 1 саатта 1000 сом, 1050. Нормально, өтө сонун. Эконом үчүн. Детский үчүн. Кеттик. 42 минутада келдик. 952 рубль. Нормально. 40 рубль чай дейт го. Кайсы заказ бердик энем? Жана Ивантеевка таштаган бир турда аккуратно айда деген. Молодец, от души, спасибо. 1803 3 заказ менен. Жакшы. Жаман эмес 3 заказ менен. Анан неме? Кече бирөө чалат. Салам алейкум, алейкум ассалам. Мен фотоконтролдо машинам өтпөйт дейт. Анан десем, аркаң мынандай экен дейт, арканы тарттым, анан алды мындай экен, кир экен дейт. Аны вообще жууп тартпайсың, мынандай деп атат дейт. Мен каяктан билем, эстелим машина барып фотоконтролдон өтпөсө, топ алдым. Анан өткөндө дагы бирөө чалат. Салам алейкум брат, кандай, жакшы? Машина өзүңкү дейт, өзүмкү десем, дейт. Качандан бери такси кыласың? Ушунчадан бери. Кызмат десем, жок, кызмат жок. Жөн эле сүйлөшүп отурайын дедим, несилер менен дейт го. Нихуя себе, блядь. Бекерчи адаммын дей, бекерчи адаммын дей. Толдум, кантип зерикпей чалат, Ошондой. Кызык окуялар болот экен ушундай. Анан туугандар, документ боюнча мен өзүм номерим, ИНН, СНИЛС, трудовой договор регистрацияны узартканычы жазсаңыздар болот. YouTube'дан көрдүм десеңиздер арзан кылып жасап берем, Кудай буйрса. Ошол. Анан таксопарк боюнча болсо жанагы эле таксопарк KG08. Парктын комиссиясы 2% туугандар, ай сайын розыгрыштар болот. Апрель айына розыгрыштар коюлган. Башталган биринчи орунга 20 000, 10 000, анан 5 000 болуп ошондой. Номерге жазып толук маалымат алсаңыздар болот. Анан машинаны оформить кылышты билбей атсаңар кимге? Машинаны оформить этип берет. Такси болгон болсо
өзүн оформить этип лицензия чыгарып берет тургандар бесплатный, только паркта иштесеңер ошол жөнөкөй машиналарды оформить этип берет. Ошол тагында мен заказ күтүп отурам. 2-ден 24 өттү. Ошол. Эконом 3-кта детскийде күтүп отургансың. Бүгүн погода сон болот ады. Гүлөйт эте турган погода болуп атат го. Погода жакшы, ысык, футболкачан. Эштен Кудай бирсе бир 15-20 күн да. Азыр канча болуп атат? 15 градус ысык болуп атат. Эштен да бир 10 күн, 15 күндөн кийин, 20 күндөн кийин кондиционер иштеткем тура келет. Радиаторду жуйбуз. Кудай бирсе ошондо да видео кылып чыгарам. Өзүбүз бампер чечип, радиатор жуйбуз. Мынтип карасам, мытышка жакын экен да. Мына жерге барып чачым алдырып алайынчы, чач өсүп жүдүп атам. Анан ишке чыгайын, Баш барса 20 мүнөттө жетчем керек, МКТка чыгып алсам. Анан иштейбиз. Чач алганы келем десеңер туугандар, мытыши болобу, кандай болот? Борисовка 20 А туугандар. Мол двор менен барсаңыздар азыр көрсөтөм, кантип келет. Мына туугандар, мына жерден киресиңер. Лестницадан чыгып эле. Бул жака Полкай дейт. Мында отурат. Салам алейкум. Не саксакчы? Исимби? Ушул туугандар, киресиздер. Ушул жерде. Мабала өзү күтүп алат. Мына туугандар, чачты алдырып чыктык, Кудай буйрса. Жеңилдеп. Красавчик болуп. Сыймык. Айтып берсең, канчадан? Детский стрижка до 7 лет, 7 жашка чейин 350. Анан 7 жаштан өйдө уже 450-400дөн. Короче, ошонун ичинде башта жууп беребиз 50 рубльдан. Анан ушу Болоттун каналынан келгенде скидка бесплатно башта жууп беребиз. Болду. Анан женский дагы бар, а? Женский дагы бар, покраска, бардыгы бар. Болду. 9-9га чейин иштейбиз. 9 кадмай. Номерин жазып коем туугандар. Номерге жазып бошсуңбу деп чалып келе бересиздер туугандар. Биз кеттик да иштеп келели. Не, ВДНХ жакта заказ жокпу, Заказ отменен. Машина жокпу деген. 20 мүнөт дейт кой. Мытышдан ВДНХ келип калдым эконом менен. Немеде заказ жок. Мытышда турдум, бербей койду. Мен экономду бастым. 11 мүнөттө дейт. Кичине жакыныраактан берсе жакшы болот. Мытышдан эконом менен келдим. Кичине токтоп турайлы. Берип калат Кудай буйрса. Жана каяка барат экен көрөйлүбү? Так. 20 мүнөттө барган клиентиме, анан 10 мүнөттө таштап коюп келдим да. Азыр 11 мүнөттө дегенчи. 11 мүнөттө барып, наракка 5 мүнөттө таштап коесуң. Чөт аз, жакшы заказ чөт Кудай буйрса. Чөт азыр. 4,5 болду. Ооза чыга Кудай буйрса 3 саат калды. 3 саатта ооза чыгабыз. Мынаны заказ десе болот. 55 мүнөттө дейт. Кресло менен. Кресло дедим го. Кресло менен. Детский кресло менен. Категория 2 дейт. Баласы жаш экен да. Балашихага 56 мүнөттө барат экенбиз. Аяктан баягы эле мен кайра детский ала албай, эконом менен кайра пажаланбасам. Турабы? Ох, молодец. Ушуну туура айттың, Туппа туура. Туура айттым аке. Кем кача эми жигер? Клиентим күттү, 6 мүнөттө жетет экен. Мен нормально да, 6 мүнөттө барам. Нормально да. Мен жана 20 мүнөт, 10 мүнөт деп жүрөк жүрөт. Кем кетип калайын эми, ишти кылайын эми. 3 саат иштейбиз.
Ne karat oldum o? Gittik. Малашиха, да? Да. Что-то не поймешь, да? Да, ты не жарко, расстегни чуть курточку. Шапку сними. Шапку сними, жарко. Не поймешь, как одеваться. Утром в холод. Ну, сейчас успеет, мне кажется. Он не справил вас. А с петлями убиваться хоть. Прикольно, у них тут площадка, да? Надо было пораньше выйти погулять. Elli minutada geldik. 1208'ge. Normal. Жақсы geldim. Saat 6'dan 25 öttü. 12'de çıktım bile. 12:30'da çıkama. Hoş 12:25'te çıktım. 6 saat oldu. Держинскийге бердет го. Не кылайын? Ала берейин а? 40 минут дейт, 23 километр. Нормально заказ берип койду. Жақсы эле. Немеге пайдаланбасын да туугандар? Бут ого. Мал жергечи. Кудай буйруса эртең Комфорт Плюс сүйлөшүп койдум. Ошо Комфорт Плюсту өзүм машинамды таштап, тааныш bir адам анын машинасын алып эртең Кудай буйруса Комфорт Плюста иш кандай болуп атат. Ошону көрсөтүп берейин, Анан подписка таштап койсоңуздар 2350 болду туугандар. Ошол 2500 болсун видеону сыра чыгарам Комфорт Плюсту. Кудай буйруса эртең бул видеону көрөсүздөр. Эртең чыгарам абеттерде. Анан Комфорт Плюсту эртең тартсам 2,5 миң болуш менен чыгарам туугандар. 75% адам подписка таштабай көрөт экен да. Подписка таштап коюңуздар туугандар. Кудай буйруса 2,5 болуш менен Комфорт Плюста иш кандай болду? Комфорт Плюсту чыгарамын. Анан ал жагына Кудай буйруса айтпай эле коеюн, дагы башка тарифтер менен Кудай буйруса көрсөтөмүн. Кеттик анан ана клиентти алып Держинскийге таштайын дагы. Бутоого барып машинаны алайын. Клиентти түшүрүп эле ооздачып алдым. Суу менен Кудай буйруса. Жана заказ таштадым Балашихадагы. 52 минут болуп кетти. 1244. Муну таштап эле ооздачтым да. Дагы 56 минутта дейт го. 8'ge барам деп койдум, 8:20'да барат экен. 20 минут кечигип барат экен да. Ошол саат 7:30 болду. Ровно 12:25'те чыктым окшойт, адашпасамчы. Адашпасам ошондой чыктым. 7 саат иштедим. 7 саатта 4000 рубль иштеппин. 7 заказ. Анын арасында мытышыга бардым 20 мүнөттө. Чач алдырып чыктым, 1 саат убакыт кетти. Где-то 6 саат иштедим, 6 саатта 4000 болду. Эми азыр дровну ошол жака чейин берди болсо пешком да болду. Пустой айдайын да. МКАТка түшөм. МКАТ менен кирип барат экем. Ошол туугандар. Если ошол жака чейин видео заказ алсам, тартып коем. Бүгүнкү жетиски менен иш ушундай болду. Жетиски жаман эмес экен, Кудайга шүгүр, жакшы эле экен. Чем экономго караганда жетиски да кошуп, бир жетиски бир эконом кылып, экономдай бирдей кайсынысын берсе алып кете бериш керек экен. Экономда жандырыпчы. Себеп под Москва чыкканда жетиски жок болуп калат экен, күтүп калат экенсиң. Күтпөй эле сразу эконом жандырып туруп заказ алып кеткен жакшы экен. А так жетискиди советую бардыгына кошуп алып иштесеңер жакшы экен.
Ошо менен иш бүттү туугандар. Кийинки видеодон жолукканча аман болуңуздар. Кудай буйрса кийинки видеодо Comfort Plus'та жолугабыз. Comfort Plus'та көрсөтө эле иш кандай болот экен. Бир күн кечке иштеп көрөм. Comfort Plus'та бир 15 саат иштейм да. Көбүрөөк иштеп аракет кылам. 2350 подписчик болуп тургандар, кудай буйрса күндөн күнгө көбөйүп атабыз. Жөн көрбөй подписка таштап коюңуздар. Ошол Comfort Plus'та 2,5 болгондо чыгарам, кудай буйрса. Ошого колдоп подписка таштап коюңуздар. Кийинки видеодон жолукканча аман болуңуздар, кармаган орузуңуздар кабыл болсун. Секин жолдо кетип атып, мен да бир нерсе алып жеп алайын. Аман болуңуздар. Мынаны тартпай калсам болбойт да туугандар. 44 минутта 933 рубль. Өтө сонун болду да. Бул жагына канча? 17 минутта. Мына жерден чыгат экем. Бутуга мондай кетип калам. Вообще сонун. Жана айттым эле го. Заказ берсе ошол жака алып калам депчи. Заказ түштү. МКАД 33 километр депчи. Анан пропуск этейин деп ойлондум да. Токто, бул Варшавканын бою го. Тарс алып келдим да. Мына Варшавка. Нер Варшавский. Көрүнөм жигер. Мына. Өтө сонун болду. Нарагы 15 минут, 17 минутта. Секин ошол жерден бир чай ичип алам бир жолу. Ооз ачкан бойдон жүрөм. Саат 8ден 18 өттү. Ошондо почти канча саат иштедим? 4620 дейт. 12:30 чыккан болсом, бул жагы линияда иштегеним 7 саат болду да. Ошол таңда 7 саатта 4600 кеттим менен.